өзүнө туштук касиет берген деп. Алла берчи, Алла сактачы деп суранып отуруу бул жаңылыштык. Алла ыйман бер дегендин баары жаңылыштык деп. Мисалга эскертип айтайын. Арыстанды жаратканда оозуна азуу, колуна каруу берди. Дух берди, коркпостук, кайтпастык. Ал Алла берчи деп суранып отурган жок. Бак, бадал бак. Намаз окуп түнү менен ийилген жок. Көлөкөсүн түшүрүп, көмүр кычкыл газын соруп алып, кычкылтек бөлүп берип, мөмө жемишин берип, көрүк берип, кызматын кылып атат. Кызматын так аткаргандыктан өсүп атат, өйдөлөп атат. Ошол сыяктуу эле адамга дагы башат деле керемет касиетти берген. Ошону адам билбей келген, өчүрүп алган, рамкага түшүп алган. Же болбосо айталы, мына байбы, бийби илгери, ханбы жоокер даярдаган. Кылыч таштыртып, жаа тарттыртып. Азыркы заманда деле спецназдын даярдайт. Автоматчикти аттыртат, танкисти айдаттат, машыктырып, анан чыгарат да. Ошол сыяктуу эле адамды дагы Кудай көчүрмөсү кылып жерге жаратып, өзүнөн кийинки эле керемет, сыйкыр, касиет, кудурет, анан жоопкерчиликти берген. Жердин Кудайы ким? Жерде жашап аткан адам. Жаныбар да эмес, жандык да эмес, адам. Мына бир адам ааламдан байланыш алып, прямой трансляция дегендей өстүрүп атат. Ыйманга, сыпатка калыптандырып атат. Кризистен чыгарып атат. Пендени периште сыпатка, айбан сыпатка түшүп кеткен адамды адам сыпатка, адам сыпатты арбай сыпатка, алам сыпатка калыптандырып атат. Куткарып атат. Мына, урматтуу улуу журт. Мен ойлоном, чын эле кыргыз жаманбы? Кыргыз карабы? Кыргыз чын эле пендеби? Кыргыз чын эле кулбу деп ойлойм. Жок. Кыргыз кара эмес. Ак болгондуктан мына. Кудайга жакын болгондуктан жан дүйнөсү, керемет касиети ааламдан байланыш берип атат. Ишенип аалам ата жолунда кыргызды пайдаланып бата чыгарып атат. Ак кылып атат. Мына караңыз. Кыргыз кулбу? Жок, кыргыз куткаруучу. Кул болсо багынып кетет эле да. Кул болсо кул мамлекеттер жоюлуп кеткен го. Кул улуттар жоюлуп кеткен го. Кыргыз кул эмес, куткаруучу. Кыргыз пенде урматтуу улуу? Жок, кыргыз периште. Кичик бала сүйлөп, туура сөз сүйлөсө да периште сүйлөтүп атпайбы дейт. Анысы кандай? Кыргыз чын эле бир улутка окшошпу? Жок, кыргыз улуу күчкө окшош. Ошон үчүн куткаруучу. Манас куткардыбы? Куткарды. Кудай куткарыш керек эле анда келип, биздин тилде айтканда, же молдо, же бир дин. Жок, Манас баатыр келип куткарды. Анысы кандай? Кыргыз азыр Манас куткарат. Адамзатты куткарат. Көрдүңүзбү? Улуу күчтүн ролун аткарат. Куткарган адам демек Кудайдын ордун аткарган. Илейлин куткардыбы? Кедейди. Куткарды. Окутуп, чокутуп, деңгээлди өстүрдүбү? Өстүрдү. Мына ошол сыяктуу кыргыз көрдүңүзбү? Демек кул эмес, куткаруучу, пенде эмес, периште.
улутка окшобойт, улуу күчкө окшош. Кара эмес, өзүмчүл эмес кыргыз. Кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн жаралган. Кыргыз адамзат үчүн жаралган. Кыргыз көктүн жердеги көчүрмөсү бул чындык. Ошондуктан өзүңүздөрдү биринчи тааныңыздар. Мына ошентип көрдүңүзбү? Адамдын өзүндө экен бардык нерсе. Андан кийин 5 убак намазда эмес экен Алла. Меккеге барганды колдобойт экен Алла. Алла ак экен, ал ак экен ааламда. Жерде булак ак экен. Анан жашоодо чындык ак экен.